Мына эки жүздүүнү карабайсыңар деп жалганы чыгып Ширинди күнөөлөп отурат. О Ширин чындыкты айткан үчүн ати отурган мунул дагы отурушун кара. Сен Дамирге өзүң айттың, мен экөө вообще жалганчы позор эле болду. Кайтып Ширинди виноват кылып койду го. Биз көртасыңарбы? Кече акыркы чыгарыш 30 чыгарышын көрүп алып, я в шоке. Эмне болуп атат? Мына 200 ачылса Ширинди виноват кылып койду го. Ол любой ситуациядан чыгып кетет экен. Ким эле аты? Вообще могу Ширинди байкушту виноват кылып койду. Еще Ширинди эмеден кетирип жиберди го эфирден деп уят эле. Адилетсиздик чечим да. Ой, кыздардын баары айтып чыкты. Мына бала жазып атат, чабып атат десе экөө да эмоция ноль го. Мен өзү жалган айтпайм, чынын айтайм. Саңар. Мага айтты, Адинай, ошол эгерде мен бул сөздү айтпайт болчумун, азыр аябай көп нерсе талкууланып кетти. Айтышка туура келип калды да. Үйгө кетип баратканда. Кантип ушундай болсун, а? Ти Айдана дейм да, ким эле аты унутуп калдым. Айдинай беле, о Айдинайдын талапкери ошол жерде отурган катышуучулардын баарына чалып чыгыптыр. Кыздар менен эле жашашат экен, бабни экен. Ширин ошону айтып койсок, сен деген жигитиң бар. Ширинди мен тааныбайм, азыр эмне жакты талап. Ширинди неме кылтасың, коргоп атасың деп мен тааныбайм, просто бул жерде катышуучулар кайсылар чын сүйлөйт, кайсылар алдап атканы билинет го. Тип экөө кызарбай бүт эмеси сыртка чыкса деле любой ситуациядан чыгып кетет экен тип балачы. Ширинди айтып койсом, Ширинди эфирден аягында мага мындай болду, кызык болду, кетирип жиберди го эфирден. Кичине күтүп турса болмок. Эфир так бүтүп атат, кетирип. Тип экөөнү да кетириш керек болчу да, эмнеге Ширин айымды кетирип атат? Не знаю. Каша болуп атат. Каша ким биз жокту көрөсүңөр, эй. Мо экрандан барып туруп чапкың келет го.